Кочкор менен Нарын райондорунун элинин ортосундагы жайыт талаш жаздын алгачкы күндөрүнөн бери эле орун алып келе жатат. Чыр ушул айдын башында дагы уланып, Нарын районунун тургундары Кумбел жайлоосуна бара жаткан кочкордун малчыларын өткөрбөй, ал тургай жол тосууга чейин барышкан. Аталган Тоют аянты Нарын районунун Жергетал айылына караганы менен сайыз учурунан бери ал жерди кочкордун малчылары жайлоо катары пайдаланып келишкен. Анын ордуна болсо Кочкор районунун Каракужур өрөөнүнөн кыштоо берилген. Башкача айтканда 10 жылдык мөөнөт менен эки райондун эли жерлерди алмашчы жолу аркылуу пайдаланып келишкен. Убактысы бүтсө да бир нече жолу узартылган. Акыркы келишимдин мөөнөтү өткөн жылы бүткөн, бирок өкмөт аны дагы 10 жылга узарткан болчу. Чоңдор эле айтат. Кочкорго бересиңер, Кумбелди. Бересиңер, башка эчтеке жок. Анан биз айтып атабыз, элдин талабы, биз же кыштоодон жок, же жайлоодон жок, талада калабызбы? Талада калабызбы? УДП деген эки жака тең болуш керек деп атабыз. Мына алардын шылтоосу бул. Кумбел УДП турат, Кочкордун жери деп атат, жеринде. Ал эми андай шартта ошо алмашылган кыштоо эмне үчүн биздин УДПда турбайт? Биздин УДП эмнеге турбайт? Аны УДП бир эле жактык болобу? Закон бир эле жактык болобу? Нарын районунун тургундары мал жандык көбөйүп, жайыт жерлерге батпай жатканда жергиликтүү эл менен кеңешпей туруп, өкмөт убактысын узартып койгону мыйзамсыз деп эсептешет. Ошол эле учурда жергиликтүүлөр жогорку жактын көрсөтмөсү менен күчкө салып Кумбел жайлоосун биротоло тартып алуу аракети көрүлүп жатканын белгилешүүдө. Эгерде маселе тургундар кооптонгондой болсо, анда Нарын районунун малчылары кыштоосуз жана жайытсыз калаары бышык. Нарын районунун Акудагай өкмөтүнүн жерин бүттүгө ошо боякты жайлагандарды тигебешке көчүрүп салып, азыр бизди Аксайга мажбурлап атат. Аксайга 6 күндө жетип 7-чү күнү барабыз ошчонго. Үчөн устун бер жагында колумдун бер жагында Акбайтал кең сууду өзөнгө барабыз. Муну деген бийлик чечиш керек. Жайыт маселесинен улам эки райондун элинин чырдашканын атайын күчтөрдүн аракети катары баалагандар дагы жок эмес. Буга чейин жогорку кеңештин жыйынында маселе көтөрүлүп, айрым депутаттар мурунку өкмөт башчынын мекенин эске алып, Кумбел жайлоосун Кочкор районунун карамагында биротоло калтырууну сунушташкан. Ал тургай жергиликтүү бийлик мурунку премьерди колдонуп, маселени оң жагына чечип алганга аракет кылган. Ошол эле учурда жергеталдыктардын кочкорлук малчыларды өз аймагына киргизбейбиз, же болбосо биздин гана жайлоо дегени туура эмес. Муну менен Нарын районунун тургундары бир айылдын кызыкчылыгын коргоп жатат деген пикирлер дагы айтылууда. Бүгүнкү күндө райондун карамагында 14 айыл өкмөт облустун башка райондору менен жерлерди алмашып пайдаланып келишет. Эгерде жайыт аянттарынын пайдалануу боюнча чечимдер бир эле айылдын кызыкчылыгын көздөй турган болсо, анда калган айылдардын тургундары малдарын жая албай калуу коркунучунда турат. Эгер бир эле айыл өкмөттүн кызыкчылыгын бүгүнкү күндө мамлекет, ошол эле кыргыз өкмөтү, ошол эле губернаторлор бир эле айыл өкмөттүн кызыкчылыгын караса, анда 9 айыл өкмөт бүгүнкү күндө жайсыз калуу коркунучунда турат. Ошол эле маалда мындай бир айыл өкмөттүн кызыкчылыгы же ошол айыл өкмөт мен премьердин айылы эле бул премьердин айылына жакшылап карап берип коелу деген ойлор бул туура эмес. Туура эмес чечим деп эсептейм. Муну кайсы айылдык болобу же кайсы депутаттын айылы болобу ага карабастан мыйзам кайсы кимге тарапка чечилди же мыйзамдуу кимдин колунда, ошол тарапка эчтеке коркпостон гана чечиш керек. Сайыс тарагандан кийин азыркы айыл өкмөттөр мурунку колхоз, совхоздордун базасында түзүлгөндүктөн жайытка байланыштуу пикир келишпестиктер келип чыкпаш үчүн Тоют аянттары кайсыл айылга караса ошолордун карамагында калтырылган. 700 000 гектардан ашык мамлекеттин карамагындагы жайыт жерлер узак мөөнөткө ижарага берилген. 2020-жылга чейин административдик аймактык реформалар жүргүзүлөт деген негизде ижарага берилген аянттардын мөөнөттөрү дагы узартылып келген. Өкмөт күткөн аймактык реформа болбогон соң өткөн жылы мурдагы келишимдер 2030 жылга чейин узартылган. Жайыт жерлерге байланыштуу чыккан чырлардын дагы бир себеби фермерлердин малдын туягын гана эсептеп калганы. Ушундан улам жыл санап жандыктардын саны көбөйүп, ички жайлоолорго батпай бара жаткандыктан жергиликтүүлөр арасында түшүнбөстүктөр жаралууда. Адистер бул мал киндиктүү эл үчүн эң чоң ката деп эсептешет. Фермерлер малдын санына эмес, анын асылдуулугуна маани берүүгө өтүшү зарыл. Эптеп эле 4 туягы болсун деп айдабастан, ошо көбүрөөк сүт бере турган, көбүрөөк эт бере турган, көбүрөөк жүн бере турган малды карайлы, асыл тукум маселесине көбүрөөк көңүл бурат. Мындай иштерди жүргүзүп аткан малчыларыбыз дагы, айылдарыбыз уже саны көбөйүп атат. Ошолорду мисал келтирип, ушул багытта иш алып барышыбыз керек. Так туягын көбөйтө бергенибизде
бул продукциябыз дагы көп болбойт, анан жайытты талкалап атабыз. Бул маселелерге биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү күндө республиканын 10 миллион гектардай жери жайыт аянты катары эсептелет. Узак мөөнөттүү келишимдик негизде пайдаланып жүргөн аянттардын басымдуу бөлүгү Нарын облусуна туура келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 1,5 миң бодо мал катталган. Кой эчкилердин саны 6 миллиондой, жылкы баласынын көрсөткүчү 500 миңди чамалайт. Адистердин айтымында өкмөт жайыт аянттарынын чегин аныктоону тездетиши керек. Антпесе буга байланыштуу пикир келишпестиктер республика боюнча курч бойдон турат. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.